Код курулуш компаниясынын колдоосу менен даярдалды. Балдарга диний тарбия берүү кандай болушу керек? Баарыбыз ата-эне катары балдарга диний билим берип жатканда аларды коркутпай, тескерисинче сүйүндүрүш керек экендигин билебиз. Бирок канча жашында бала диний түшүнүктөрдү кабыл алууга даяр болот? Аларга качан эмнени айтышыбыз керек? Булардын бардыгы өзүнчө чоң маселе. Ошондуктан балага диний билим берүүдөгү туура кадамдарды билип алалы. Алгачкы суроого жоопту дароо баса белгилеп айта кетели. Балага диний билим бул дүйнөгө келе элек кезинен башталуусу керек. Себеби бир денедеги эки жан бири-бири менен денелери гана эмес, рухий жан дүйнөсү да тыгыз байланышта болот. Курсактагы бала эненин айткан дуаларын, кылган ибадат окуган намаздарын руху менен сезип, эненин иш-аракетин өзүнчө менчиктеп алат. Кош бойлуу экенин билгенине, баланын бул дүйнөгө келишин күткөндөн сырткары өз жашоо образына көңүл буруусу зарыл. Жаман ой, жаман сөздөн өзүн алыс кармап, болушунча дуалар, ибадаттар менен жашаганы жакшы. Кийинки этап баланын 2 жашка чейинки курагы. Бул куракка биз анча маани бербегенибиз менен 2 жашка чейинки бала өтө байкагыч келет. Ар бир кыймылыбыз анын көз жаздымында калбайт. Бала көрөт, байкайт, жана акыл эсине кыттай уютат. Демек, эмнени үйрөткүбүз келсе, ошону өзүбүздүн күнүмдүк жашообузга киргизебиз. 2 жашкан балада өзүмчүлдүк, мен деген убактылуу өтүп кетүүчү сезимдер пайда болот. Ал өзүнчө бир жаратык экенин сезип, айланасындагы болгон окуя кубулуштарды өз дүйнөсү аркылуу көрүп кабылдап баштайт. Бардык нерсени ал мен үчүн, мага келди деп кабылдайт. Болгон оюнчук аныкы. Бардык таттууну өзү гана жегиси келет. Апасын кызганып, эч кимди жолотпойт. Дал ушул жашта диний түшүнүктөрдү коркутпай, сүйдүрүү менен гана тааныта баштайбыз. Мисалы, сиз балаңыз менен алма бакчада олтурасыз. Ал алма жегиси келди. Сиз да аны көтөрүп алманы чогуу үзүп алдыңыз. Аны жеген бөөк сүйүнүп кетти. Дал ушул учурда Аллах сени үчүн жаратты. Аллах сени жесин деп бутактарга илип коюптур. Көрдүңбү? Деген сүйүү, кубаныч толгон сөздөр менен таанытабыз. Кудайдын болгон жаратык кубулуштарын баланын өзүмчүлдүгүн эске алуу менен Алла сен үчүн берди. Сен үчүн жаратты. Анын сен деген сезимдерине басымдарды койсок, бала дагы да өзүнө жакын кабыл алат. Ошентип анын өзүмчүлдүк мезгилинде пайдалуу өткөрүп жиберебиз. 2 жаштан өткөндөн кийин бала сүйлөп уккан нерселерин кайталоого аракет кылып баштайт. Ушул мезгилде аларга сүрө, дуаларды эң оңой жол менен үйрөтүүгө болот. Отургузуп алып, кел муну үйрөн, кайтала десеңиз, бала эч качан үйрөнбөйт. Жөн гана сүрө дуаларды оонго салып кайталай бериңиз. Бала бир күнү өз эле сизди кайталап ойноп жүргөн болот. Динди үйрөтөм деп баланын балалыгын урдоо туура эмес. Иш-аракетиңиз менен окутуңуз. 3 жаш эне бала үчүн кыйын мезгил. Бала өз мүмкүнчүлүктөрүн байкап, өз алдынча болгусу келип баштайт. Бир жагынан чоңдордон мурдагыдан да көп көңүл бурууну талап кылып, чыр салып, энесин көп кыжалат кыла турган мезгил. Чоңдор канчалык каршылык көрсөткөн сайын бала ошончолук өчүрүлөнөт. Туура мамиле кылбаса, көкпеттик сапат калып калат. Ата-эненин милдети баланын мүнөзүн жумшартуу, калыпка салуу. Диний маалыматтарды да баланы тажатпай, буйрук бербей, оюн аркылуу берүү туура. Ал эми 4 жаш баланын эң көп суроо бере турган курагы. Маалыматка ылайык күнүнө 300дөн 500ге чейинки суроо беришет. Бул адамдын табиятындагы кызыгуу, умтулуу сезимдеринин балаңызда активдүү өнүгүп жаткандыгынын белгиси. Демек, диний билим берүүгө эң сонун мүмкүнчүлүк. Бала айланасындагы кубулуштарды, жан-жаныбар, курт-кумурскалар тууралуу сөзсүз сурайт. Жакшы көргөн мышыгы өлсө кайгырат. Эмне болду деп өлүм жөнүндө сурайт. Демек, сиз ар бир жооңуз аркылуу динди тааныта аласыз. Айланадагы бардык нерсе Аллахтын жаратыгы, бардык нерсе Аллахтын экенин кызыктуу аңгеме менен балаңызга жеткирсеңиз болот. Куран үйрөтө баштоонун ыңгайлуу учуру да 4 жаштан башталат, жана уул баланын сүннөткө даяр болгон курагы дагы 4 жаш болуп эсептелет. Бала 5ке чыкканда айткан сөздү угуп, өз оюн айтып калат. Мурдагыдан жоош тил табышуу жеңилдейт. Бирок өтө сезимтал курак болуп эсептелет. 5 жашында диний баяндарды,
пайгамбарлар жөнүндө аз-аздан айтып берүү керек. 4 жашында жалпылоо айтып бере турган болсоңуз, 5 жашында бир аз кененирээк баяндаңыз. Ал эми баланын сезимталдыгын эске ала турган болсок, баяндардын балдарга ылайыктуу жерлерин тандап алганыңыз жакшы. Бала түшүнбөсө да өлүмгө, адамдын жаратылуусуна, бир дарактагы жалбырактын кантип мөмөгө айланып калуусуна кызыкпай койбойт. Сиздин баяндар баланын кызыктар болгон суроолоруна жооп бергидей болушу керек. 6 жашка чыккан балага ата-энелер өзгөчө көңүл бурганы жакшы. Себеби бала бул куракта коом менен аралашып, пикир алышып калган убак. Ичинде өзү менен өзү келишпей маал-маалы менен маанайы чөгүп же өзгөрүлүп да турат. Буга кошумча алгачкы жолу мектеп босогусун аттоочу күнү да алыс эмес. Бул 6 жаштагы бала үчүн чоң өзүнчө дүйнө. Диний тарбияны да жогоруда айтылгандарды эске алуу менен берүү керек. Эң маанилүүсү 6 жашка чейин үйрөнгөндөрүн бекемдөө, ага ишенүү жана бекем болуу. Бала мындан ары жарым-жартылай сиздин карамагыңыздан чыгып, башка чөйрөгө кадам таштайт. Эгер баладагы диний тарбиянын пайдалуу бекем болсо, коомдогу түрдүү азгырыктарга азгырылуу мүмкүнчүлүгү ошончо төмөн. 7 жаштан 10 жашка чейинки мезгилде балдардын өз чөйрасы пайда болуп, ата-энеге караганда дос күтүү, мамиле курууну көбүрөөк каалап калышат. Коомдон көргөн нерселердин жаман жакшысын ажыратып, өзү байкабаса да кийин баса турган жолун жашай турган чөйрөсүн тандайт. Бул куракта ата-эненин жардамы абдан маанилүү. Ата-эне баласы 7 жашка киргенден тартып кыйноо эмес, сүйдүрүү, кызыктыруу аркылуу пенделик парзын аткарып баштоосу керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын хадисине ылайык, балдар 7 жашынан баштап намаз окуусу керек. Мындан тышкары Куранды, орозону үзгөлтүксүз үйрөнүү жана ибадаттарды калтырбай күнүмдүк адат катары сиңирип алуусуна жардам берүү ата-эненин милдети. Бала тажап, намаз окугусу келбей, оюнга алаксып кетүүсү мүмкүн. Бул учурда урушуп коркутуп кереги жок. Андан көрө кызыктыруунун жолдорун табыңыз. Үй бүлөңүз менен чогуу жамаат менен окуңуздар намазды. Өзү курактуу балдарды жанына кошуп берсеңиз да бала кызыгат. Намаз убактысын жазып, жанына турдуу сүрөттөрдү тартып, ар бир намаз окулган сайын сүрөттөрдү чогуу боесоңуз болот. Кыскасы, диний тарбияда уруш талаш, зомбулукка орун жок. 10 жаштан 12 жашка чейинки курак балалыктан өспүрүм куракка өтүүчү мезгил. Бала өтө курч, ошол эле мезгилде сезимтал келет. Бул куракта эркек балада намыс, коргоочулук, башкаруучулук, кыздарда назиктик, аз-аздан кыз кыялы чыгып баштайт. Чөйрөсүндөгү, үй бүлөдөгү ордун баамдап, өзүн чоңдордой сезип баштайт. Бул учурда диний тарбияны өз алдынча алуусуна шарт түзүп баштасак болот. Же болбосо чогуу отурганда, ушул баянды сен окуп берчи, сенден угалы деп милдетти балага бериңиз. Ал өзүнө ишенип тапшырылган ар бир иш үчүн кубанып, эргүү менен аткарат. Өспүрүм курагына чейин балага туура берилген диний тарбия анын келечегине чоң таасирин берет. Баланын жүрө турган багытынан кабар берет. Андыктан алгачкы пайдалуулду бекем түптөйлү.